Бисмиллахир-рахманир-рахим. Юсуп Баласагын атындагы дини агартуу борборунда Орто Азиядагы эң алгачкы Куран академиясы ачылып, бул академиянын ысымы кары жана мухаддистердин устазы, улуу диндин чырагы, 10 кырааттын имамы деген улуу наамдарга ээ болгон устазыбыз Имам Жазари рахматуллаху алейхинин атынан коюлду. Куран академиянын бул улуу имамдын аты менен аталуусунун себеби Имам Жазари рахматуллаху алейхи өз өмүрүн Курани Каримдин нурун ааламга жайылтуу үчүн арнап, ислам тарыхында өчпөс из калтырып кеткен. Анын толук аты жөнү Мухаммад бин Али бин Юсуф ибн Жазари ад-Димашқи Шафии. Өзүнүн дагы, атасынын дагы жана чоң атасынын дагы аты Мухаммад болгон. Имам Жазари рахматуллаху алейхин бул жарык дүйнөгө келүүсү өтө таң калыштуу болуп, Исмаил пайгамбардын жарык дүйнөгө келүүсүнө окшош болгон. Кандай эле улуу пайгамбар Ибрахим алейхиссалам көп жылдар бою Аллахтан перзент сурап дуа кылып жүрүп, акыры Аллах Таала ага Исмаил аттуу уул перзент берген сыяктуу, Имам Жазари рахматуллаху алейхинин атасы 40 жыл бою балалуу болгон эмес. 40-жылы ыйык Мекке шаарына барып, Каабаны таваф кылып, касиеттүү Замзам суу ичкенден соң Аллахтан илимдүү перзент берүүсүн сурап дуа кылат. Аллах Таала анын дуасын кабыл кылып, ага жана бүткүл үммөткө белек катары келечекте Куран илимин тарата турган уул перзент берет. Ошентип Имам Жазари рахматуллаху алейхи 751-хижри жылы ыйык Рамазан айынын 25-түнү таравих намазынан кийин бул жарык дүйнөгө келет. Атасы анын ысымын улуу пайгамбарыбыздын урматына Мухаммад деп коет. Имам Жазари рахматуллаху алейхи жаш кезинен эле өтө өзүрек, акыл эстүү, таква жана диндар үй бүлөдө өсүп чоңоет. Курани Каримге абдан катуу кызыккандыктан 13 жашында Курани Каримди толук жаттап бүтөт. 14 жашында намаздарда имамчылык кылып баштайт. Андан кийин өзүнүн жашаган Дамаск шаарындагы чоң каарылардан, аалымдардан сабак алып баштайт. Кийинчерээк өз илимин дагы да тереңдетүү үчүн ошол учурда илимдин борбор болуп турган Мисир жергесине карай жол алат. Ал жакта Куран, хадис, фиq жана башка көптөгөн илимдерден сабак алып, өз орунда теңдеши жок аалым, каарлардан болууга жетишет. Качан Имам Жазари рахматуллаху алейхи бул кыраат илимин толук өздөшүрүп бүткөндө, жер жүзүндө Куран жана кыраат илимдери өчүп баратканын сезип, өз өмүрүн Курани Каримди жана кыраат илимин жайылтууга бел байлайт. Куран жана кыраат илимдерин жайылтуу үчүн өзүнүн калем менен дагы, кадам менен дагы жайылтууну максат кылат. 70-тен ашык китептерди жазып чыгат. Имам Жазари рахматуллаху алейхи кары жана алым болуусу менен биргеликте сөзгө чечен, чебер акын болгондуктан анын көпчүлүк китептери назым, ырсат түрүндө болгон. Анын кээ бир китептери Ан-Нашру фил Кираат ал-Ашр 10 кыраат турасында, жана дагы Ат-Таййибатун Нашр фил Кираат ал-Ашр, жана дагы тажвид турасында Ал-Муқаддимату Жазария, жана 3 кыраат тууралуу Ад-Дурратул Мудия китептери. Имам Жазари рахматуллаху алейхи бул китептерди таквачылыктын жана ихласлуулуктун негизинде жазгандыктан Аллах Тааланын китептерин эң жогорку деңгээлде кабыл кылып, бүгүнкү күнгө чейин сактап койгон. Анын жазган китептерине жүздөгөн жылдар өтүп, кылымдарды карытса дагы, бүгүнкү күнгө чейин чоң окуу жайларда, Куран академияларында жана университеттерде окутулуп, сансыз инсандар ал китептерди жаттап келүүдө. Имам Жазари рахматуллаху алейхи тууралуу анын белгилүү окуучусу Ибн Хаджар Асқалани рахматуллаху алейхи мындай деген: "Кана имаман фил қираат, ла назира лаху фи асрихи фи дунья." Имам Жазари рахматуллаху алейхи өз заманында кыраат илиминде теңдеши жок улуу имам болгон. Кээ бир алымдар Имам Бухари рахматуллаху алейхи хадис илиминде канчалык бийик даражадагы улуу имам болсо, Имам Жазари рахматуллаху алейхи дагы Куран жана кыраат илиминде ошондой деңгээлде улуу имам болгон деп айтышкан. Ошентип Имам Жазари рахматуллаху алейхи өзүнүн 82 жылдык берекелүү өмүрүндө ыйык Курани Каримди бүт аламга жайылтып, эбегейси зор кызматтарды кылгандан соң Хижранын 833-жылы Жума күнү бул жарык дүйнө менен кош айтышып, акыретке сапар тартат. Аллах Таала бул улуу устазыбыздан ыраазы болуп, анын илими менен бизге жана бүткүл үммөткө чексиз пайдалар алууга мүмкүнчүлүк берсин.